Мохаммед Абу Тавила былтыр Израиль аскерлери тарабынан камакка алынганга чейин механик эле. Анын абакта өткөргөн бир жылы тырыктар менен жазылган. Алар чакага химиялык заттарды куюп, ага башымды малышты. Көрүп турганыңыздай, башыма көзүмө ургулашты. Анын айтымында израилдик аскерлер жонунан ылдый химиялык заттарды жаба төгүп күйгүзүшкөн. Ал Израилде дарыланган. Кээде аны керебетке байлап коюп, памперс кийүүгө мажбурлашканын айтат. Биз казармадан дарыгердин бөлмөсүнө жана суракка баратканда кыйноого кабылчубуз. Мохаммед быйыл жыл башында ок атышпоо келишиминин негизинде барымтадагы израилдиктердин ордуна абактан бошотулган жүздөгөн газалык палестиндердин бири. Алар камакта жаткан кезинде Хамас менен байланышы жана барымтадагылардын кайда экени боюнча сурак алынган. Бирок акырында Израиль бошотулгандардын бири да 7 октябрдагы чабуулдарга катышпаганын билдирди. Абдул Карим Муштахар Газада касапканада иштечү. Анын айтымында ал үй бүлөсү менен өткөрмө бекеттен өтүүгө аракет кылып жатканда израилдик аскерлер тарабынан камакка алынган. Андан кийинки окуялар 1 жылдан ашык кыйноо жана кордук болду дейт ал. Алар мени кишендеп алып, ушунчалык катуу сабашты. Колутумдан канылды сорголоп агып жатты. Ал ага суу менен самын бербей коюшканын айтат. Андан улам терисинде ыйлакчалар пайда болуп, инфекцияга кабылган. 3 күн бир тамчы суу жок жүрдүм. Биз медициналык жардам керек деп сураганда алар тамырың согуп жатабы? Демек жакшы экенсиң дешти. BBC абактан чыккан дагы бир нече газалык менен сүйлөштү. Алар көздөрү таңылып, колдору кишенделип, ыңгайсыз абалда турууга мажбурланганын айтышты. Айрымдары медициналык жардам берилбеген айтса, башкалары камактагы шериктеринин өлүмүн көргөнүн айтышты. Биз алардын дооматтарын эл аралык укук боюнча эксперт менен бөлүштүк. Айтылып жаткан жүрүм-турум эл аралыктагы Израилдин дагы мыйзамдарын одоно бузуу. Эл аралык укукта куралдуу жаңжал мыйзамы бардык абактагыларга адамгерчиликтүү мамиле кылууну талап кылат. Кыйноого таптакыр тыюу салынган. Камактагылардын негизги муктаждыктарын камсыздоо, анын ичинде медициналык жардам көрсөтүү боюнча милдеттемелер бар. Биз бул адамдардын дооматтарын деталдуу түрдө Израиль армиясына жолдодук. Алар мындай дешти. Израиль армиясы Газа тилкесинде террордук аракеттерге катыштыгы бар деп шектелген адамдар да кармайт. Ошондой эле алар Израиль армиясы камактагыларды системалуу түрдө кыйноо боюнча айыптоолорду толугу менен четке кагат. Бирок дооматтар тийиштүү органдар тарабынан текшерилет деп айтышты. Мохаммеддин камактагы мезгили анын жашоосун өзгөрттү. Алган жараттарынан улам ал мындан ары иштей албайт. Көзүмдөн жаш агып, кычышып, денемдин күйгөн жерлери да кычышат. Абдан тынчымдалат. Жашоодо эч нерсе кыла албайм. Израиль март айында кайрадан чабуулун жандангандан кийин бул адамдардын бошотулушуна себеп болгон ок атышпоо келишими бузулган. Абактан палестиналыктар дагы бошотулабы же качан бошотулат белгисиз.